Мектепте бүгүн ким кыргызбас президент? Горох, компот, ачытылган камырдан токоч. Мынакей. Мен накладной сурап атам сизден. Бул торговый центрдин немесин сураган жок. Мектептин директору келиңиз. Мына көмөр 60 тонна экен каяктан билдиңиз? Мен сапат. Жок, эми мында кылып атабыз ага. 1 тонна 200 ага. Ошонун көмүрүн баарын эле жагып аласыз. 1 тонна 200 ага. Биз азыр Араван районунун Төмөйн айыл өкмөтүндөгү мына ушул сиздер көрүп турган Кадыров мектебине келип отурабыз. Маалымат катары айта кетсем, биз Ош облусунун зам губернатору тагыраагы президенттин облустагы Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов менен текшерүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул эң алыскы делген Төмөйн айыл өкмөтү. Бул жака негизи адатта көпчүлүк жетекчилер басып эле тып басып эле келишпейт. Азыр бул жакка кирип мектептин абалы кандай, шарттары кандай, кыскасы бардык текшерүүлөр жүрөт. Немесине баягы кошумча неме бар. Бул мектеп иштери сатты. Мектепте ушундай ыстап бар. Мектеп менен бирдей да бизде. Бияктан ошондой. Мектептики өйдө да сол. Бөлөк аны Мектеп. Бул садиктики. Кегежиге, оорежиге. Муну өтүнүштөр жасайсыздар да, жерде саламатсыздар. Эми балага ушул жерден жасап бересиздерби? Ооба. Болгон шарт ушулбу? Ооба, биз шартыбыз. Мектеп ичинде эле ачканбыз, элдин көмөгү менен эле ачылып калган. Өзүнүн бул жердин балдар бакчасы бар, бизге имараттын мектеби. Биздин садибиз наракта. Эки кабаттуу ремонтталып калган. Азыр бир көрүп койсоңуз. Элдин көмөгү менен эле ачылып. Сотрудниктердин балдарына карайбыз да. Мектептеги иштеп аткандардын балдарын карайсыздарбы? Лицейдин, мектептин. Мектептин мугалимдердин. Биз беребиз айлык. Элдин эле көмөгү менен ачылып калган. Склад кайсы? Склад биякта. Биякта. Бул заведующийдин бөлмөсү. Ооба, эжекен бөлмөсү. Эжеке эмне орнотам? Эжеке. Анализ тапшырып менен алмаштырышlar керек. Балдарга үйрөтүп атасыздарбы, ушуну ырдатасыздарбы балдарга? Үйрөтөсүздөр да кийимди. Канча айлыгын ырдатасыздар? Ушунун баарын ырдатасыздар, туурабы? Жок. Кайрылмасын айтасыздар. Кантип тарбияны кантип берип атасыздар балдарга? Өзүбүздүн эмебиз болсо, башын баштап, башынан эле элге кыйшык мингизип атпайбызбы балдарга? Бул мамлекеттин символикасында кайсы жерге барбы ушул көрүнүштү? Муну район замаким кана? Жыйын кылып туруп, ар бир мекеме ишкананын бардыгына, бүт бардыгын айтты. Да, что дедиңиз? Бул боюнча бир канча жолу айтабыз, башкалабыз, аз болуп Толук бүт бардык мекеме ишканалар пул алмаштырсын. Өзүм ар бир мектепке детсад өзүм барып келем. Ким менен жүрүп. Көп жерде ушул нерсе болуп атат да. Ой. Канча жолу айтабыз? Эжеке келиңиз, мына көрсөтүп атсаңыз, продуктларны. Мынау вермишель, Макарон. Сертификаттары. Сертификаттары да барбы? Ооба, жана үстө болсо. Мына документтери. Алардын негизи кичинераак, мындан билесиң го? Ооба. Биз каласыбыз алып бере албай атабыз өзү. Кичинераак калган негебиз. Жардам берелиз. Ооба. Түшүндүм. Анан эжекенин тажрыйбасы чоң, заведующий, бул Союз учурунан бери заведующий. Адашпасам, өтө көп жылдык тажрыйбасы. Бирок ден соолугуна байланыштуу жашы кичине жашоо. Эски садигибиз тикенемде жүрөт эжекечи. Илгерги Союздан таркаган. Азыр сизге бир таркаган кеткен садигибиз бар да. Ошону. Ошонун аркасынан көп жылдан бери. Кудай буюрса, жүрүп алсак. Жакшылап караңыздар. Тамак ашка канча чоң атасыздар? 150 сомдон. Ар бир баладан Бул жерде 150, быйыл кабыл алып 150 сомдон. ар бир баладан. Канча бала бар жалпы? 262 окуучу тамак. 262 бала. Канча сом чогулганы? Бир айда. Ата-энелер Бир айда чогулганы канча сом? 150 сомдон. Так, 150 сомдон 150 бала. 262. 262. 266. 62. 39 миң, а? 39 миң 300 сом. Так, 39 миң 300 сом. Ата-энелер кайка чогултат? Ата-энелер өздөрү чогултуп, буунду өздөрү ошол алып келип беришет. Алар продукта түрүндө алып келет экен, акча түрүндө. Акча эмес.
Un da alып kelip, un түрүндө эле алып келишет. Un деле неме болот, унга. Un белеби? Эми бул 39 000 акча бир мезгилде чогулбайт да, ошо жер бар. Ошол мисалы үчүн бири айдын акырында берет, бири неме берет, ушинтип баягы азыр көп эле ундун өзүн зорго эле каттап кетип атат кээ бир учурдачы. Анан ол жанагындай бардыгы чогулган кыз ата-энелердин чогулган акчасын ким кармайт? ата-энелер. Мектеп администрациясы Биз кармоо, мен бир да кармоо. Түшүндүм. Мына бул азык-түлүктөргө районно тендер өтөт. Ооба. Туурабы? Мага эме керек? Журнал. Күнүмдүк азык-түлүктүн кыймылы. Күнүмдүк кыймылы. Журнал передвижения продуктов. Күнүгө канча килограмм картошка, канча сабыз ушулар боюнча. Менюңуз кана? Күнүмдүк менюңузду көрсөтүңүз. Мында менюңуз барбы? Бүгүн ушундай жок болот. 5 күндө. О, 5 күндө, 5 күндө. 1 Sen bugün mынандай тамак жасалат, мынча Мынагы меню. Мынагы меню. Кайсы айга, кайсы күнгө бекитилген? Мынагы журнал bir жума. Кана. Кайсы? Эмне? Меню Жок, кана. Кайсы күн экен мен кимиңерге ишенем? Кимиңердин сөзүңөргө ишенем? Бул жылдын башында түзүлгөн меню. Жумага бекитип койгонсуңар, мына жумада мына болот. Болду. Ошондон кийин менюга бекитилбейт дешчи. Я бекитилет. Кана. Кана көрсөткүлөчү бир бекитилген журнал колуңар коюлган ушул жерде ата-энелердин комитети турат, туурабы? Берип атасыңар. Бир жумалык жыйынтык. Ким бекитет? Ким бекитет менюну азыр? Бекитип. Кана, кол кабыл алынганыңар кана, ким кабыл алды? Кана кайсы жеринде, кайсы жыл, кайсы күн, кана. Мен кантип ишенем ушуну? Düşün bir şey işendiyse kan düşün. Ben kağız geçelim, sizin sözünüz işendi. Kağız, kana. Kana ki jurnallar kana günümlük azık-түлүктүн kıymeti. Sizge günümlük azık-түлүктү kim verir? Özünüz mü? Sizge tenderden öz hakkı verir. Anan algandan keyin siz oşol azık-түлүктү kantip getirip atasız gününe. Sen беринчи документ. Бүгүн мынча килограмм картошка кетти, мынча килограмм сүт берди, мынча килограмм эт берди, мынча килограмм нан берди. Мисалы мына бүгүн мына 4-күнгө горох менен мынандай токочкулар аткызып, ушул тамак ашын жасадык. Канча килограмм мун кетти, канча горох кетти. Ошолорду бергиле. Канча май кетти, же канча туз кетти. Расход күнүмдүк. Кайсы тамакты канча расход? Мынакей, мына бул азыр бүгүнкү тамагыңызды көрсөткөнүңүзчү. Жок, ал журналыңызды иштеп эле коюңуз, таппайсыз. Мага тамагыңызды көрсөткөнүңүзчү. Эмне тамак? Анан мен айтып атасың, горох менен бир тамак. Sen başka menü mü? Ha? Tamam, bul eме. Bana gürüç şorpoda turabı. Mınday alganda. Bu жерде 4-күн бейшемби мынакей турат. Номер 14. Горох, компот, ачытылган камырдан токоч. Мынакей. Benim yemeğe горох kece cuma düşenmi geldi produkta. Горох berбей kalgan için apke berem de bugünkü günge söz bergen bir apke Bugünkü tigi tenderçiler bergen. gelgen jok. Zamaki. Mынакей. Ошол менин бойдон Тендерчи ким? Ошол жактан келеби? ошол райондан. Келбейт мына продукт. Мына менюсу бул, жасалган тамагы бул. Чынтоосу келбей калды. Тендерчи аккелген эмес бул продукт. Ошол жок себептен муну жасалат. Райондан мен карап атам. Bu boyunca yapıyoruz, bu boyunca yapıyoruz, biliriz, emni için yapıyoruz. Jurnal televizyon kanaka, bu günümdük emesi kaçıp getirip atır, Eceke? Sen var. Nakladığınız su gösterdiğiniz şu. Akberden tavarların dokumentleri. Bunun ne? Kaymak mayı? Kaymak mayı mı? Uy eti, bravo. Et var mastava diyor taslar, uy eti. Bura etti, beralgan geldi.
Gece yemeğe geldi. Cuma düşen bir pıratta Kim taşladı. geldi? Tendirçiyiz. Emine Etti bir albaydı. Emine geldi. Onun için mi? Hazır kaça kilogram etimiz var özümüzde? Noyabr ayına. Var koy. 5 kilo önce almak. Noyabr ayına etki gösterimiz yok. Ben sizden Targov Center nakladmayı soran yok mu? Ben nakladmayı soradım sizden. Targov Center'ın öylesi soran yok. Yok, noyabrga ettiğini koyuyoruz. Yok, noyabr ayına nakladmayı kana sizin tavarlarınız kalmadı. Produktunuzga nakladmayı kana. Produktalar var mı? Uşular boyunca. Neler aldınız? Kança tavar aldınız? Misal noyabr ayının başına kança tavar aldınız? Yok. Buna dokument yapsa. Dokument kıymak var. Mimanda kız O yazıyor. özünüz yazı olanda. Degende oturacağız olan. Buna garoktu, buna cuma geldi. Taştağa ketap keleng dedi. Ece bunun da sizge kartoşka piyaz alıp geldi. Sizge munança boldu dep turup onu naklatmay beriş керек. Себеп Naklavay taş. bundan başladı. Garok kevedi mi? Kegen yok, at gelip yedim degen için. Garok sup düşasın. Yazgan, Murukatta kegen de bunu cuma Atınız kim? Selam. Sana vereceğim. Bundaydı. Siz beni kabul aldınız he? Tenderşik sizge hak geldi. Berdi produkt. Siz kancha aldınız siz beni? Produktunu kancha kabul aldınız? Jetekçi gana mektepin direktörü. Mektepin direktörü keldi. Men tenderşik. Sizge azık tülük hak geldi berdi mektepte. Kancha kabul aldınız? Şuna noyabr ayına kancha kabul aldınız? Sağ olun. Qandaysınız? Yaxşı. Sizlerge men tenderşikni noyabr ayına azık tülük hak geldi. Kancha kabul aldınız? Mogun kabul aldınız? Kana? Meyli zayıfkanı ne için alarga berip koyuyorsunuz? Bizge bir haftalık, 2 haftalık Yok, ben düşünüyorum. Sizin özünüzde zayıfkanı siz bir özün yerine tenderşike beresiz. Bravo. Bir özü rayonunda olur. Bir özü sizin özünüzde turat bir yerde. Sebebi sizin boynunuzda da zayıfka bergen siz de erten produktlara siz cevap beresiz de. Ana kantip sizin özünüzde yok olsa siz tenderşike berip koysanız kantip cevap beresiz. Bunlar pilot oldu. Yok, bu жерде siz kabul alıp atasınız. Alış var. Qancha aldınız kabul aldınız? Şunu mesela şu zayıfkada 50 kilo Kana noyabrga o'sha 50 kilogram kartoshka bor deb ko'rsatib qog'oz Nakladnoy bir qog'oz berib men qancha kilogram olib keldim deb qo'l qo'yib ketadi. nakladnoy qana jo'naköyde rayonun namesi qana. Bergenlerim ona. Endi bu jo'nle targov centrini qog'oz men uni jo'nle ko'chadan jastırıp berem sizlarga. Mundaydi 10'unu jastırıp berem. Maga nakladnoy керек просто qog'oz азык түлүк алып аткан азык түлүгүңөргө накладноy. Ne var jurnal için? Jurnallar da жоқ дейт. Телевидение жоқ. Qo'l qo'ydirib olasiz da men 5 kilogram kartoshka aldım, 10 kilogram kartoshka aldım deb. Ay jurnal. Nima u? Yok onu Мына бул мен жазып койгон мына торговый центр кадыр покупатель деп жазып атат. Мына. Күнү кайсы, жылы кайсы билинбейт, мына өзүңөр көрүп атасыңар мына. Анан бул жазып атат, мына мынча алдым, мына картошка мынча, пияз мынча деп туруп алып келди дагы. Ушуну берип коюп атат мен. Мына деп. Анан булар түшүрүп алды, ошон менен иштеп атышат. Эми ушуга кантип ишенесиң? Эми мектеп жүгөттөр. Сиз кантип ушунун немесин ишендиңиз? Бұл жөнінде станция сақ бөлімдер қойдық. Бұл жөнінде закупочный акт. Любой базарға сен 100 сом берсеңіз сізге закупочный акциясы береді. Мына Бұрында шундай эле болот эле өзү негизи. Сертификаттар. Мына тендерин мазминеси да мыйзам чегинде эле иштейбичи сиздерден сураңызчы. Мыйзам чегинде эле карап береличи. Биз жаңы эч нерсе сурабайбыз сиздерден. Бир мындай сверхъестественный асмандан алып бергиле дебейбиз. Жөн эле нерсе. Жөнөкөй эле мыйзамдуу нерсе. Мыйзам деген бар. Тендер кантип ойнотулат, кантип жарыяланат, мынтип кетет мынакей. Мындай болсо. Кана. Мындай бар. Ана сентябрьчи. Мына 15 күн берген башка тендер. Анан кийин мана кече 15 күн болду башка тендер келди. Ошо жакшы чечилбейди. Эмнеге тендер Yok неге билет болсачы. Эмнеге бир дана сүт менен бардыгы жүрөт? Onu berip koyarken bunun için. Tender misal için. Tender тезсиз алмашат районунда. Экинчи tender уже. Экинчи tender. Анан бул жак мындай экен. Только алгандыгын иштеткенин бул өзүнө сактык кылып эле кол коюп жазат экен. Мына канча сухофрукту риск иштетин деп турганда, бирок алардан келгенде дагы сиздер жыйынтык калышат. Районун эмне кылып жүрөт? Районун кантип өткөзүп атат? Тендер эмнеге мындай? Tender ölçüke конечно, ne kadar işimiz, sırası bakmamız. 53 gün de oturdu.
Неге келбейт, сүтү келбейт, эти келбейт, башкасы кагаз жүзүндө кагаз Мен 90'dan gelip vermeye başladım. Seninki kvartal boyunca olabilir tender? Benim. Kvartal boyunca olur kanday. Cevizim geçen de şu boş geliyor. Az 15 günde o tender almıştı. Сиздер азыр 150 сом. Bu talap varsa burayı nasıl? Kapamın hekemin onu kendisiler öz ölçüsü tekendim sana. Bir ayır gibi. Tender çalıkta biri. 150 сомдон алып аткан ата-энелердин акчасын сиздер Ona göre koy bizge çıkışatın. 150 сомдон алып аткан ата-энелердин акчасын сиздер негизинен унга жумшап атасыздар. Ата-энелер унап келбаса унга да жетпей калмак. А бул жагынын бүт бардыгы район турат. Жыйынтыгы. Муну менен жөнүн апарып туруп райондон бетке чыгыш керек. Кантип кайсы бети менен эт деп берип атат, сүт деп берип атат, эч нерсе келбесе, жетпесе, аны не десе тендершик чечет экен деп койсун. Не деген маани? Bu boyunca dayanamaz. Siz mi yanılavuz? Tenderde kardeşimle söyleşiyoruz. Çeşmedim. 5 günden beri çeşmedim. Tenderci. Дагы эле чечилбейт. Çeşilmeyip duraptı zaten. Скватыңыз такай. Bunu bastım. Жүрүңүз. Tender çeşit. Кандай аман? Жакшы, шашылышыңыз. Мен азыр мен айтам, мен эмеде жүрөм, төм оюнда жүрөм, төм оюнда. Телефон тартпайт ашууда. Мен чалам азыр айтам тигилерге. Хорошо, азыр айтам тигилерге. Маркировкалары. Gel sen de gel. Ben şunu oyna. Ne küçük bir hava. Aleyküm selam. Болгон продукт бар ушул азыр турган? Yok hastada. Болгон ушул. Neme koyacak? Азыр канча балага тамак берип атасыздар? 262 бала. Болгон картошкаңыздан ушу килесиң. Азыр болгон складда ушуна башка жок. Болгон продуктуңуздар ушу. Azır almaşıp canlı tender bayramda olur. Anam тазалыкта мына кылыңыздар эми. Мына полкалар даяр бар экен. Пайдаланыңыздар. Муну Санитариялык жакшы таштап, соңгулуп, эл тазалап, ала турганын алып, анан коюп койсо болот. Ар кайсы жерге жайгаштырып өз ордуна туруп. Бул көп эле акылдын, көп эле акчанын, көп эле эме керек. Өкмөттүн тапшырмасы керек ушуга. Продукт деген азык-түлүк. Эки значит, мунуга жөн алмаган. Мунуга деле алмаган. Мына мен Компот окшойт. Компот эле берет экен. Да, онлардан только могулардын азыр барыбыздар. Мына жок. Гречка, гречка, ашы. Кара греч. Бул алмаган. Ana. Bakalım görüşümüz var mı? Bana görüşümüz. 200 balada belli oldu. Tamam, Mirla. Kaça mı yiyecek? Көп болса bir gün ektim de. Ondan açacak. Ben tender meselesini rayonda çekip gereken de yazalım. Rayonun büyütesi şu. Her hafta sınav gel desek bunu vayacatacak. Biz de hafta vayet değil. Al yetti. Malumatı belgeler misin? Tenderge yapalım. Oldu. Satın alıp okumuz geçseydi 5 gün böyle. Biraz bakalım.